Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha suresinin İhdinas sıratal müstakim, bizdi to'g'ri yo'lga bag'itla, bizga hidayat ber degan oyatdagi hidayat sözünün bir ma'nilari. Bu oyatdagi hidayat sözün bir gana imandagi hidayat ma'nisini qamtibasdan İhdinas sıratal müstakim, bizdi to'g'ri yo'lingda bekim qilgin degandagi ma'nilari bor. Antkani bu oyatning burungi oyatlarında Sürenin başında Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Alamların Rabbisi, Allah'ın barlığın, birligin, жалғыздығын, rayımdуу, meyrimdүү kıyamat gününün padişası ээси деп тастыктап ыйман келтирдик да. Андан гана жардам сурап, ага гана сыйындык. Мына ошентип бул акыйкат жолду, туура жолду көрдүк, ушул жолго түштүк. Башкача айтканда Аллах Таала бизге хидаятын берди. Эми ушул хидаяттан, туура жолдон адашып калбообуз үчүн биз Ихдинас сыратал мустаким, бизди туура жолуңда бекем кылгын деп дуа кылабыз. Себеби канчалаган адамдар акыйкатты, туура жолду көрүп туруп, билип туруп адашып кетип жатышат. Канчалагандар билбей туруп адашып кетип жатышат. Ошол себептен биз Ихдинас сыратал мустаким, мустаким болгон, туура болгон жолуңда бизди бекем кылгын деп дуа кылабыз. Ошондой эле хидаят сөзүнүн дагы тереңирээк, кененирээк мааниси акылдын, аң сезимдин, ой жүгүртүүнүн хидаяты. Туура ойлонуум үчүн, туура чечимдерди кабыл алуум үчүн Аллахтан багытын, хидаятын сурайбыз. Жүрүм турумубуз үчүн хидаятын сурайбыз. Мейли жекелик жашообуз болсун, үй бүлөлүк маселелерибиз болсун, коомчулуктагы болуп жаткан көйгөйлөр болсун, бардыгынын туура багытын, хидаятын сурайбыз. Ихдинас сыратал мустаким, бизди туура жолго багытта, башта хидаятыңды бер деп дуа кылганда, Аллах Таала бизге дароо жооп кылып, Бакара сүрөсүнүн башында эле Заликал китабу ла райба фи. Бул китеп анда эч кандай шек күмөн жок. Худал лил муттакин, таквалар үчүн туура жол, хидаят деп бизге Куранды берди. Исра сүрөсүндө инна хазал Кур'ана яхди лиллати хи аквам. Акыйкатта бул Кур'ан эң туура жолго баштайт деп Курандын эң негизги максатын бизге ачык айкын так даана билдирди. Бүгүнкү күнүбүздө болуп жаткан маселелер, чыгып жаткан көйгөйлөр, түзүлүп жаткан жагдайлардын бардыгынын чечимдери, багыттары, хидаяты Куранда экендигине, Курандан табуубузда эч кандай шек күмөн жок. Мына ошол себептен биз күнүнө 5 намазыбызда ар бир рекетинде Фатиха сүрөсүн окуубуздун көптөгөн сырлар болсо, бир сыры дагы ушунда. Бизди туура жолго багыттагын, ал жолдо бизди бекем кылгын. Аллах Таала уккан жакшы сөздөрүбүзгө амал кылуубузду насип кылсын. Жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн алыс кылсын. Бекенибизге тынчтык, амандык берип, өнүгүп өсүүбүздө туура багыт чечимдерди кабыл алуубузда бизге хидаятын берсин. Элхамдулиллахи Rabbil alemin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.